Şöyle sorudan başlayınca, urmatlı Kamçı Yakıdırşayıç. Gavasay, Kırgızstan'dan Özbekistan'a kançanç yıl ötüp etken oşonu taktaba aytып koysun. 1956 жылы Gavasay жергилиги Өзбекстанга өтүп кеткен. Рахмат. Экинчи суроо, тиги Кадамжайдагы чечменин азыркы буга чейинки, анан азыркы статусун айтып койсоңуз. Кадамжайдагы чечме мурдагы эле статусу менен калды. Эч нерсе каралган жок. Мына кече бирөөлөр айтып атат, чечмени берип салды. Эч ким эч нерсеге берип салган жок. Аны кошо башкаруу боюнча чечим кабыл алынган. Азырынча ошо менен гана калды. Рахмат. Анан мен билем сиздин колуңузда 5 айыл кеңештин чечими бар. Бул тиги өзгөндө Кызыл Октябрь, Куршап, Кароол, Төрткөл, ошонун чечимдерин маалымат катары айтып койбойсузбу? Айылдык кеңештердин бул эми. Айылдык кеңештин чери Маалымат катары. Урматтуу Элмир Ракиевич, мына айылдык кеңеш чечимдери чыккан. Бул жерде айылдык депутаттар Баштөө айылдык кеңешинин 5 октябрдагы, Төрткөл айылдык кеңешинин 7 чакырылышынын депутаттарынын чечими. Мына бул көрүнбөй атат да. Кайсы аймактык кеңеш деп турат анда. Мына Кароол экен. Кароол айылдык чечими жана Куршап айылдык кеңештин чечими. Бардык айылдык кеңештер ошол эме тегерегинде жайгашкан, Кемпироваттын тегерегинде жайгашкан айылдык кеңештер чечим чыгарып беришти. Бардыгы оң чечим чыгарып беришти. Себеби ошол жерде жашаган адамдар, ошолор билет бардыгын. Урматтуу мырза президент, мен мындай деп түшүндүм да, Улукбек Улукбаровичтин суроосуна. Демек бул азыркы каралып аткан ишке тиешеси жок болсо дагы, сиз өзүңүз убада бердиңиз. Ушу өзгөн эли чындыгында бул жерден бир тыйын дагы пайда тапкан жок, бир тилке жер тапкан жок, бирок компенсация маселесин карайбыз дедиңиз, ошону дагы бир айтып койсоңуз жакшы болот элем. Компенсация маселеси мындай эми түздөн түз компенсация кылыш кыйын, бирок бүгүнкү күндө жашап аткан ошол жердеги айылдарга өкмөт тарабынан атай комиссия түзүлүп, ошо комиссиянын башында мамлекеттик өкмөттүк башчынын орун басары Бакыт Эргешевич Төрөбаев баш болуп, бир нече кызмат орундагы адамдар менен барып ошол айылдарды кыдырып келишти. Кыдырып, аз иш пландарын түзүп келишти. Ошонун негизинде биз ошол айылдарга эмне керек? Кандай жардам керек? Ошолорду өкмөт айрыкча көңүл буруп бурайлы деген чечим кабыл алдык. Айрыкча көңүл буруп, социалдык, экономикалык маселелерин чечип берейли деп көңүл бурдук. Себеби чынында Кызыл Октябрдыктарды, Куршаптыктарды, Кароолдуктарды, Баштөөлүктөрдү баардыгын түшүнсө болот. Ошончо жерди берип туруп, бирок аларга эч нерсе тийбей калганда убагындачы. Биз аларды түшүнсөк, ошон үчүн биз аларды колдойлу деп чечтик. Рахмат. Мурза президент, фонд боюнча бул өзгөн район фонду деп жаңы ачылат, аны карап көрөбүз дедиңиз. Эми анын суммасын өзүңүздөр капчыкка карап турлайсыңар дейм го. Ошол фонд ачылганга сиз убадаңызды бердиңиз да, туурабы? Бердими, ачып берели фонд. Рахмат. Рахмат. Мен анан суроом бүттү. Мага бүгүнкү көрүнүштүн бир жакшы жери, жоопкерчилик деген эмне деп, мен 10 жылдан бери кагып келем, сурап келем, жоопкерчилик дегенди мага эч ким түшүндүрө албай койду, мен эч кимден көрө албай койдум. Мына бүгүнкү көрүнүш биздин өлкөнүн президенти баш болуп, ал түптөгөн өкмөт баш болуп, жоопкерчилик алып келип атат. Жоопкерчилигиңиздерге чоң рахмат. Андан кийин келечек жөнүндө айттыңыздар, дагы түрк тилдүү мамлекеттер жөнүндө айттыңыздар. Bunun bardыгы туура, келечек алдыга жылат, алдыда ким билет, балким ушу 6 өлкө, 10 өлкө бир туугандай болуп жашап, чек арабыз болбой калышы мүмкүн ортобузда. Бирок мен бир нерсени билем, мамлекет болуш үчүн сөз чек арасы болуш керек. Чек арасы жок мамлекет болбойт, туугандар. Биз кичине башка жака кирип кетип атабыз. Эгеменбиз дейбиз. Эгеменди түшүнбөй, балким эгемендик алып алдык. Кайсы эгемен, чек араң жок эгемен болосун. Шарттуу түрдө болсо да чек араң сөзсүз болуш керек. Мен ушул нерсеге ынанып турганын бир себеби, мен дагы ушу эгемен мамлекетте жашагым келет. Мен дагы чек арам чектелсе экен, чек арам сызылса экен деп жашайм.
Çegerаны чечкен адам, мен ар дайым айтам, bunu силер ойлобогула бүгүн гана айтат деп, мен ар дайым айтам, чегараны чечкен адам мен үчүн баатыр. Ошондуктан чегараны чечиңиздер, мыйдандарды окуп атабыз, түшүнөбүз, эми добуш менен чечебиз баардыгын. Сиздердин баардыгыңыздарга ийгилик. Рахмат.